Көчмөндөр оюн алкагында бир эмес 3 байгени багындырган эң күлүк аттардын бири Аккула деп аталган аттын үстүндө отурам. Чын айтканда бул ат дал ушул Чолпон атанын өзүндө эле тапталган экен. Байгелери туурасында атап өтсөм, Кырчын жайлоосунда өткөн 80 км алыстыкта чуркоо боюнча биринчи орунду алып келди. Мындан сырткары жорго бышты номинациясы боюнча дагы ат салышып биринчи орунду камсыздаса, азыр эле аламан боюнча дагы 38 чуркаган аттардын ичинен 6-орунду камсыздады. Бул да болсо жаман көрсөткүч эмес. Анткени 6-орун үчүн дагы 80 000 сом коюлган болчу. Айтсын, бул ат өзүнүн аты Аккула. Муну ушу дайындап 80 километрге Кырчында өттү. 80 километр Казакстан, Монголия, Россия катышты ошондо. Бул биринчи аттан 7 мүнөт астыда келди. Үчүнчү аттан 38 мүнөт астыда келди бул ат. Ошентип биринчи орунду жеңип алдык. Чоң ат чабышты. Сүйүнүчүңүзгө чек жок. Чек жок. Ошо байгеси 400 000 дейт. Ошо. Негизи ат таптап бул нерсе менен канча убакыттан бери алектенесиз? Ат таптап келе жатканым өзүм 25 жыл болду. Манас атабыздын 1000 жылдыгында да ат чапкам. Анда бала кезимде болчу. Ошо кезде 18 жашта элем, ошо кезде чаптым. Ат 25 жылдан бери ат менен келатам. Аттын өзү эмне башка аттардан эмнеси менен айырмаланат? Кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Бул аттар бул узакка жүгүрө турган аттар да. Бул өзүбүздүн кыргыз жылкы да бул. Бул новокиргизский порода деп коет. Бул ошондой порода да бул биздики. Муну дайындап атайын ошо узакка жүгүрөт деп 80 километрге дайындаганбыз да муну. Канча даярдандыңыз? Муну дайындаганыма 1,5 ай болду. Жеңишов мырза, сиз өзүңүз айттыңыз, буга чейин 25 жылдан бери ушу ат таптоо менен алектенем деп. Менимче бул биринчи эле сизден ушундай күлүк жоргоңуз же болбосо атыңыз эмес болсо керек, Ооба, бул биринчи жолу эмес. Буга чейин өзүм Назарбаевдин чоң аламан байгесин Назарбаевдин кубогун 3 жолу уттум Казакстандан. Кунан байгеден 2 жолу алдым Назарбаевдин кубогун. Ушуга чейин өзүм 94 машина уттум. Ат таптап. Ат таптаган киши болгондон кийин аттын мүнөзүн да жакшы билсеңиз керек. Чындыгын айтканда багы өңү ак жолтой жакшы ат экен. Кандай мүнөздөмө бересиз? Мүнөзү кандай, кантип таптайсыз дегенде, кандай мунун кыялын таптыңыз? Муну аябай таптап, ошол Кырчынга барып дайындалып аттым да. Бу жерден ошол жака машинеге салып барып, ошол трассаны көрсөтүп Кырчында дайындалып, ошо көнүсүн ошол чапкан жеринде көрсөтүп турдук да. Кырчынга бир 4-5 жолу барып келдим. Ушуну ошол жака алып барып дайындап, трассаны көрүп, мындан башка трассаны башка Казактан, Монголдон, Россиядан келгендер билген жок трассаны. Буну аттын оозун коюп койсом, бул өзү билет да жолду. Өзү алып барып, өзү алып келет да. Мына жанагы жорго бышты жорго боюнча биринчи орунду, ана жана 80 км боюнча дагы айтып атпайсызбы биринчи орунду алды деп. Бирок азыр эле аламан боюнча дагы мелдеш болду, бирок анда 7-орунду камсыздады. 6-орунду камсыздадык, 80 000 сом дейт. Азыр эми поздравлениясына барабыз, Кудай буйрса. Буйрсун. Бирок ошол учурда кандай? 6-чы чарчап калды бир аз саат аламан акыркы оюнга келгендечи, же кандай болуп калды? 7-орун болуп калганынан улам сурап атам да. 6-орун болуп калганыбыз ал 3 жаштагы байтал. Жашы келелек да. Жашы келелек болсо да кошуп жибердик эми. Ар жагы буйруктан деп эми буйрук койуптур 6-чы. Кудайдын буйругу. Бирок өзүңүз кайсыл жактын тургуну болосуз? Өзүм Таластан болом. Биякта Асанбек ата жылкы заводунда саяпкер болуп иштейм. Ат дайындайм. Рахмат, байгеңиз кут болсун. Алган акчалай сыйлыктарыңыз буйрсун. Рахмат сиздерге да.